Чек ара кызматы тажиктер 4 көчө участогун толугу менен бууп салды. 2021-жылы 1 май саат 11:30 карата кыргыз-тажик чек арасындагы абал салыштырмалуу кооптуу. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын коомчулук жана ЖМКлар менен байланыш бөлүмү билдирди. Тажик тарап 4 көчө жергесиндеги жолду толугу менен бууп салды. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын Тажикстан аймагында аскер техникаларынын кыймылы байкалды. Маалымат булагы Чындык медиа KG сайты. Бүгүнкү Лейлектеги атышуудан 2 жаран каза болду. Лейлекте бүгүн 1 майда чыккан ок атышуудан дагы 2 адам каза таап, 1 адам жарадар болду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев ЖРнен кабарлады. Айтымында каза болгон жарандардын бирөө 1966-жылы төрөлгөн, экинчи жаран 1995-жылы туулган. Алар Кулунду айылынын тургундары болушкан. Маалымат булагы Супер KG сайты. Башталганда бүгүн 3-күн болуп барат. Кыргыз тараптан бир дагы ок чыккан жок. Мен бул айылдын тургуну эмесмин, башка айылдын тургунумун, бирок айла жоктун айынан тишим жалын ичим чок болуп келдик биз. Атайык десек, бизге уруксат берген жок. Биз жолдон азыр 3 тосмодон өтүп келдик. Биринчисинен алды өтүп, экинчисинен качып өтүп, үчүнчүсүнөн дагы качып өттүк. Бизди нар жактагы элди өткөзгөн жок бул жака. Биякта туруктуу дейт, бирок абал туруктуу эмес экен. Азыр жарым саат мурда бир балам путуп атып кетти. Бул бийлик же бизди арка достуктун жерин тажиктерге берген атабы? Же урматтуу Камчек Ташиев, сиздин оюңуз башка жактабы? Бул жакта ушунча эл кыйналып атса, канча эл үй тонолду? Канча деген жер, канча деген мал тонолду? Же бул мамлекеттин байлыгы эмеси бул? Ким жооп берет? Ким жооп берет буга? Мына эң жакшы бир маселе менен бир нерсени айтайын, ушунча биздин мамлекеттин алсыздыгын мына жерде бир Бешкентте суу сактагыч турат. Ошону жардырып койсок болбойбу? Ошого күчүбүз жетпейби биздин? Ошону жарсак булар таза суудан курuyт эле го. Бизди канча 93 үйдү күйгүздүр. Мен асканап келдим алар. Максатта 93 та үйдү күйгүздүр. 93 та үйдү ар бирини 300 миңден эсептесең канча акча болот? Ушунча элдин же кадыр баркы жокпу мына бийлик үчүн, же буяк өгөй бала болуп калдыбы Кыргызстанга? Шайлоодо керек. Шайлоодон анан буяка бүт бардыгы жерде 120 та депутаттын бири дагы келген жок. Же бир депутат келдиби? Эч ким келген жок. Аким баш болуп отурат. Жок, буякта абал туруктуу деп. Туруктуу эмес, урматтуу туугандар, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Мынакай эл келсин экен. 120 та депутат өткө бири калбай келиш керек. Mo чек арага ошолор тизилип турсун, ок жеп. Октун жытын көрүп. Мына порк жыттан турат, мына достук айылы. Айылды патшага түшө албайсың. Же жалганбы? Ким түштү айылга аралап? Биз бардык өтө албадык. Чындыгында өтө албадык. Ар 10 метрде бир тажик солдат, бир тажик танка турат. Биздин өтө танктер келген, танктерге команда жок экен. 3 күндөн бери команда жок туруптур. Булар команда жок болсо эмне келди? Сөлөкөтү келдиби? Же көргөзмөгө келдиби? Болбосо элди кое жиберсин, элдер кирип атсын мергенчилер өздөрү. Болду.